Ассаламу алейкум, Кыргыз Уста YouTube каналынын жамааты. Мен сіздерге бүгін авиа билетти сайттан кантип алышты көргөзөмүн. Биздин Кыргызстанга 4 компания каттайт. Булар Авиатрафик Кыргызстан компаниясы, Аэрофлот Орус компаниясы, S7 Airlines Орус компаниясы, Урал Airlines Орус компаниясы. Эми мисалы биз азыр Москвадан Ошко деп коелу. Билет керек. Мен приблизительно 31-нде кетем. Авиасалис деген приложение бар. Муну Play Market'тен көчүрсөңүздөр болот. Бул эмнеге керек? Болгону баасыны билүү үчүн билеттердин. Мисалы, мына Москва-Ош 31-не карадым. Эң эле арзан бул жерде 12870 экен. Бул Урал компаниясы. Жуковский аэропорттон учат экен кечки 9:10. Эми ушуну биз алыш керекпиз. Бул жерден албайсыз туугандар. Бул авиасалистен эч качан албаңыздар. Себеби бул жерде эгер возврат, обмен, бир нерсе туура эмес болуп калса, ондойм десеңиздер, бул жерде контактный данный жок, эч ким ондоп бербейт, жардам бербейт. Ошон үчүн жана төртөөнү приложенияны айтып кетпедимби сиздерге? Могул 4 программа. Официальный сайттар бар и официальный приложениялар бар. Play Market'тен көчүрүп алсаңыздар болот. Уралга киребиз. Уральский компания киребиз, там бул жактан поиск билетов дегенди издеп Москва Ош деп жазасыз. 31 августта тандайбыз. Поиск кылабыз туугандар. Мынаке чыкты. Мынында жана рейс бар экен, мынаке 12870. 4 место бар дейт. Муну дальше кантип алабыз? Экономду басасыздар. Продолжитти басасыздар. И бул жака мынаке аты жөнүңүздү толтурасыздар. Фамилия Сабиров, имя Ибрахимжон, гражданство Кыргызстан, пол мужской либо женский жазасыздар. Тууган жылыңызды, паспортуңуз, паспорт, ID карт, жана эски ID карта, жаңы ID карта, паспорт болот. Эгер загран болсо, загранды тандайсыз. Мисалы, так, загран или ушундай болот. Анан серия AS, ID болсо, мисалы, ID номерди жазасыз. AN болсо, номерин жазасыз AN деп. Анан загранпаспорт AS болот. И AN. Жаңы загранпаспорт чыккан PE деп. Ошонун номерин жазасыз. Бул жакка номер крылья дейт, кереги жок. Россия номериңиз болсо российский тандайсыз тагын. Бул жакка номериңизди обязательно почтаңызды жазыңыз. Себеби сизге электронный маршрутный лист келет. Ошо-поша. И дальше продолжить кыласыздар. Мисалы, азыр серия номер паспортты жаз дейт. Жазып коем божомол менен. Дальше басасыздар. Продолжить кылгандан кийин мында оформление болот билет. Мынаке оформление болду. Басы 13140 болуп өзгөрүп кетти. Могул жерде авиа страховка бар. Бул учпай калсаңыз сизге питание берет алыңыз, сизге кереги жок. Нет деп коесуз. 12870 болуп калды. Көрүңүздөр туугандар. Эгер сиз самолеттун ичинде мындай терезеге жакын отурам десеңиз, монтип 200гө терезенин местаны сатып алсаңыз болот. Либо терезеден алыс болом деп бул жерге отурам десеңиз 200гө сатып аласыз. Мынакей орундарды ушинтип сатып алса болот. Бул дополнительный болуп калат. Анан тамак жейм десеңиз, мисалы мен сэндвич жей албайм, мындай горячий питаниесиз, мынакей ушул жерден немелер болсаңыз болот. Бул приложениядан гана ушундай болот. Анан дальше кылабыз. Мынакей дальше продолжить кылгандан кийин мынакей баардык данный чыкты. Жуковский рейс 24:47 Жуковскийден учат, 9:10 Ошко ушунча 4:20 түшөт дейт. Багаж 23 кг, 10 кг ручной бар. Аты жөнүңүз и дальше оплатить картой дейт. Дальше оплатить картой кылабыз. Оплатить картой кылганда
Сиз MasterCard, Visa картаңыз болобу же Mir болобу, же сиз Кыргызстандан алып аткан болсоңуз, ошо MasterCard, Elcard, любой эле Кыргызстан банкынан карап, ошол курсту карайсыз дагы. Курска ылайыкташтырып, сом кылып салып картаңызга, и бул жерден картаны толтуруп, аты жөнүңүздү жазып, номер карта, полный номерлерди жазып, оплатитти басасыз, болду тууган. Билет алынат автоматтык түрдө. Оңой эле. Эгер түшүнбөгөн бир нерсеңиз болсо, комментарийга жазып коюңуз. Видео жаккан болсо лайк басабыз, подписканы унутпайбыз. Ассаламу алейкум туугандар, көрүшкөнчө.